Урматтуу Байгыштак айылынын тургундары, ыйык Рамазан айында ушундай сиздер менен жолугушуп турганыбызга кубанычтабыз. Барыңарга аманчылык, ден соолук каалайбыз. Туткан орозоңорду Кудай кабыл кылсын. Анан эми биз чындыгында мекен үчүн кайдыгер карабаган балдарбыз. Бизди эч ким мажбурлап алып келген жок. Биз угуп өзүбүз келип атабыз. Буга чейинки маалымат согушун интернет желелерден, телевидениядан көрүп атабыз. Чындыгында бул чегара маселеси ушунча жылдан бери мен эс тартканча 33-кө чыктым, 34-кө чыгып атам. Ушуга чейин чечилген эмес. Бүгүн жакшы жаңылык. Кыргызстан өзүнүн чегарасын белгилеп, зымтор тартып, өзүбүздүн мындайча айтканда огородубузду белгилеп, ээ болуп атканыбыз жакшылыктын жишаны, аксакалдар айтып кетти. Анан шу ортодон баягы илгерки эле бийликке жетпей калган эски карышкырлар, кракоборлор, булар ушул моменттен пайдаланып дагы ушу көңтөрүш кылып, элдин тынчтыгына бүлүк салган жатышат да. Анан көп түкүрзө көл болот дейт. Азыр мына орозо күнүндө ушундай маалымат согуш жүрүп атат. Биз көрүп турабыз эми, эл билет да, эл тараза, эл сынчы, кимдики чын, кимдики жалган көрүп турабыз. Ошондуктан жанагы пайгамбарыбыздын да сөзү бар да, бир жаланы, жалганды көрүп турсаң, биринчи көзүң менен токтот, анан сөзүң менен токтот, болбосо колуң менен токтот деп атат да. Анан мекен үчүн биз өзүбүз күйбөсөк, бизде мисалы үчүн буга чейинки Аксыда болгон көйгөйлөр, чегара маселесине ошол азыркы элге күйүмүш болуп аткан эр азаматтар келген эмес. Алар мына көрүп атабыз, Мадымаров, тиги Жеңиш Молдохматов, ошого окшогон инсандарды көрүп атабыз да. Мен ушуларга могу эфир аркылуу суранып кетет элем да, урматтуу саясатчылар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиздерден суранат элек да, ошого окшогон жаңжалды токтоткула. Биз чегарабыз чечилди. Бизде мына Аксыда үңкүртөө талаш болуп өзбектер чегарабызга кирип келгенде өзүбүз турганбыз, сиз ошондо сизди көрбөгөнбүз. Ошондо да Камчы Кыдыршаевич эч кандай бийлик бутагында жок болуп, атса дагы бизге келип жардам берген. Спецназдар менен кошо жүргөн, талаада жаткан. Бүгүн ушундай сонун чегараны чечип, жакшы маселе чечилип атканда силер тоскоол болбогула, силерден суранам агалар. Ооба. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе да. Биз эми өзү алакандай эле элбиз. Ушу бири-бирибизден жамандык издебесек да. Айрыкча орозонун күнүндө ушу бири-бирибизден жамандык издеп, бири-бирибизди акарат кылып, ушинтип атканыбызга бир Кудайдын дагы бир жазалары бар да. Биз ушуларга кириптер болуп калбашыбыз үчүн биз жакшы тилек кылайлы. Кудай кааласа, Кыргызстанда ушундай Садыр Жапаровго окшогон, Камчыбек Кыдыршаевичке окшогон инсандар бар экен. 5 жылда Кудай кааласа Кыргызстан оңолот. Оңолсун, Мындай бузукуларга эч качан алынбайбыз. Наалат болсун. Бузукуларга мына аксакалдар өстөр айтып атат. Наалат болсун деп атат. Ойлоңула. Наалат болсун деп атат. Бул аксакалдардын сөзү, бул ошон үчүн давай бир туралы Кыргызстанды ушундай өнүктүрөм деп аткан балдарды колдоп коелу. Буга чейин 30 жыл көрдүк, көрдүк, бардыгын көрдүк. Колдойбуз. Камчыбек Кыдыршаевичке аркасында биз барбыз, эл бар. Бизди мына чегараларды чечип бер бар, сүйүнүп турат. Мындан кийин дагы сизди колдой беребиз. Эч качан кайтпаңыз. Чегара ушундай жол менен чечилет, алмашуулуу жол менен чечилет. Буга чейин эч ким чечкен эмес, буга эрк керек. Сиздин эркиңизге рахмат. Эч качан артка тайбаңыз, артыңызда биз барбыз, жаштар барбыз.